Жеңе токтоңуз. Кокустук деген нерсе жок. Боло турган нерсе болот. Бул окуялардын баары болушу керек эле. Жана баары болуп өттү. От сууга түштү. Бирок суу буга айланган жок. От да өчкөн жок. Жалындары шаарды каптады. Башынан өткөргөндөрдүн баары кайгы эле. Кайгы болгондо да кандай. Алтыным, китептин сырты абдан сонун экен. Аябай толкунданып турам. Китептин биринчи окурманы сенсиң. Окуп бүтөрүм мен мага чал. Билемин, сөз берем кечке чейин окуп бүтөм. Окуп бүтөрүм менен сага чалам. Сени сүйөмүн жаным. Мен да сени. Алардын таанышуусу жаралануу менен башталган. Жигит ансыз деле жаралуу эле, бирок сездирбей жаткан. Чекесиндеги терлер ичиндеги азаптарынын бир гана белгиси болчу. Ага, жакшы элесиңби? Жакшы элем. Бир нерсе керек болсо бизге айт. Макул. I don't want to sit next to the window because I have a fear of flying, so I don't feel very good. No. Okay, I'll get you a seat straight away. Okay, thank you. What's the problem? She's afraid of flying and doesn't want to sit by the window. Why don't you switch the seats? The person who's sitting next to her doesn't want to swap. Okay, let's sit here until another one becomes available. All right. Thank you. Just sit here? Yes. Thank you, yes. That's good. Thank you. But no window seat, please. Sorry. Ой Кудай-ай, да канча жолу айтышым керек терезенин жанына отурбайм деп. Geçiresiz. Sorry, pardon. Geçiresiz. Men самолетко учкандан корком. Ошондон улам эч нерсеге маани бербей калыптырмын. Кана көрөйүнчү. Аябай жаман тытып алыптырмын. Geçiresiz. Мына ушундан улам самолет менен учкум келбейт. Дагы деле коркуп жатам. Эми эмне кылам? Hello there, your seat is available now. Would you like to follow me? Yes, thank you. Ага, бул жер коопсуз. Нежим агамдын үйү да бул жерге жакын. Сен жаман нерсе жасабадың, ага. Сен качкан жоксуң, туурасын жасадың. Болуп өткөн окуялар сенин эч кандай күнөөң жок. Бул жер сенин жериң. Сагынган чыгарсың. Жанынан кетпе, макулбу?
Бара бер. Буюмдар жайгаштыр. Макул. Качан бүтөт жумушуң? Азыр эле калды, жарым саатта барам. Эч кандай маселе жок. Нежим агамдын жанындабыз азыр. Абалы кандай? Жакшы. Эки жакка чыгып тентип жүрбөсүн анан. Ал жакты сен контролдойсуң, Турхан. Мен да бир нече убакытка чейин жок болуп турам. Окуя полицияга башкача жетти. Бул жаман. Макул ага, кабатырланма. Бул жерде баары жайында. Көрө жатарбыз. Хашмет, сени бул жака жөнөтүшкөнү жакшы болуптур. Кемаль Аслан, Тарук Аслан. Азырынча ушулар менен жашап тургула. Бул жердеги түрктөр силердин ким экениңерди билишпейт. Бир нерсе керек болсо мага чалгыла. Жашсыңар. Түшүндүңбү? Ага, жакшы элесиңби? Жакшы элем. Кана көрсөтчү. Ириңдеп кеткен го мунуң. Дарылаткан жоксуңарбы? Эртең мен өзүм таңып алдым. Альпаго, Угуп жатам. кагаз менен калем бер. Азыр бир адрес берем. Ошол жака баргыла. Биздин оорукана. Полиция менен эч кандай маселе чыкпайт. Дарыгерлер өздөрү карашсын. Колуңдагы эмне? Макул ата. Дарыларыңызды ичиңиз. Бакчаны суугарам деп өзүңүздү суу кыласыз. Анан ооруп каласыз да. Мейли ата. Менден кабатырланбаңыз. Макулбу? Жакшы калыңыз. Өзүң менен өзүң эмне билип жатасың? Жөн эле. Эмне жеп жатасың? Билбейм, нанын үстүндө турган кен жеп жатам ошону. Түкүр? Анын ичинде жаңгак бар, түкүр. Эмне? Түкүр. Сен мени түртөсүңбү, же мен сени түртөмбү? Мен сени бул жерге чейин алып келдим. Чарчадым. Эми бир аз сен түрт. Жаңгак бар экен, үстүнө жазып койсоң болот. Сен да дароо жебесең, жазганга убакыт табылат эле да. Ай, бүттенен кычышып жатат. Мына сага жолугушуу. Сен басып жүрдүң эле го? Неме, досумдун жаңгак аллергиясы бар эле. Ууланып калды. Hi. Силер эмне кылып жүрөсүңөр бул жерде? Дарылатканы келдим. Ошончолук тутуп алыптырмынбы? Ооба. Араң калып турмун. Кечирип койчу. Тамаша. Кичинекей кырсыкка учурадым эле. Силер ушул жерде жашайсыңарбы? Жобу жок суроо болчу. Билгени жашаш үчүн бул жерде экен эле. Жигит суроого жооп бергендин ордуна кыздын назигинде мас боло түштү. Bilmezdim bu derdi seni yolundan beni solundan. Оксаң, бул ырды өзү жазган. Жакшы жазылган, Мындай музыкаларды түшүнө бербейм. Мукамдуу экен. Сен да музыка менен алектенесиңби? Жок. Мен бул жакка тил үйрөнүүгө келген элем. Биз жакта туризмден жакшы пайда түшөт. Бирок
Ире менен таанышкандан кийин баардык нерсе өзгөрүп кетти. Окуумду аяктадым. Дагы бир аз калайын деп чечтим. Атамды көндүрүш кыйын болду. Бирок ал башка маселе. Ага рахмат, көп жардам берди. Мага иште таап берди. Азыр чач тарашта иштеп жатам. Биздин салон тигинде эрек жакта. Көп деле алыс эмес. Эми сен айтчы. Эмнени айтайын? Кемаль ким болду экен? Билбейм. Биз ал менен жаңы эле тааныштык. Оо, демек сен бир нерселерден качып жүргөн экенсиң да. Түшүндүм. Анан бул жакта да канчага чейин болосуң? Көпкө чейин. Канчалык көп? Мисалы 3 ай, бир нече жума, бир жума, бир күн? Белгилүү эмес. Тагдырдын жазганы. Жакшы, бир аз болсо да алаксысын. Туура айтасың. Бир туугандарыңбы? Сулуурагы бир тууганым. Апаларыбыз башка, атабыз бир. Менин апам көз жумган. Мен анын апасы өстүрдү. Фадила айым. Ал аябай жакшы киши. Өз апамдай болуп калган. Альпага да өз бир тууганымдай. Атасы экөө тең бизге аманат. Мен да апамдан айрылгам. Арадан көп убакыт өттү. Элес болосо эле эстейм. Кайраттуу аял эле. Атам болсо гүлдөй киши. Эмне болсо да апа. Аттиң жанымда болсо гана. Эмне болду? Карабачы антип, эч кимдин көзүнө антип көпкө тиктей албайм. Мунубу? Же мунубу? Жигитиң лахман жындарды бура-бура оозуна салат. Анан жетелешип үйгө келесиңер. Дагы деле кайсыңысың деп турасың? Сен менин жигитим жөнүндө эмне деп жатасың я? Эмне болду? Эмне эле күлүп жатасың? Жөн эле. Сен бул жакка чоң иштерди жасаганы келдиң, туурабы? Кандай чоң иштер? Мисалы, курулуш сыяктуубу? Ошондой. Макул. Эмне болсо да кош келиптирсиң. Мана, дагы күлүп жатасың. Кана айтчы, күлкү болгон нерсе эмне? Мен да күлөм. Досум Иремге күлүп жатам. Мени лахмажун жегени чакырды деп ойлоптур. Азыр буларды көргөндө. Азырынча лахман-жунга жете элекпиз. Эгер лахман-жун жей турган болсок, ал иш аягына чыккан болот. Кайсыл иш аягына чыккан болот? Мындай нерселер мени бир аз уялтат. Көп кыйнава. Сен таптакыр башкачасың. Кишилер сени коштоп жүрөт. Жүзүңдө жылмаюу жок. Токтоосуң, бирок азыр жанымда 5 жаштагы балада уялганың. Дагы эле күлбөй жатасың. Мен сенин тиштериңди көрүм келип жатат. Көрсөтчү. Көрсөт тиштериңди. Токто. Уялба, көрсөт тиштериңди. Дагы деле шаардын четине көчкүсү келип жатат. 1 жылдан бери эч болбоду. Мен эмне кылам? Эй! Көздөрүң көл сыяктуу. Чөгүп кетүүдөн корком, бирок мени өзүнө тарта берет. Булардын баары сага таандык эместей. Бейишке же тозокко алып бара тургандай сыяктанасың.
Кемаль, сен кимсиң? Мен бир чаң кыпынымын. Шамал менен сапырылып, булуттарга жеткен. Жаңгырларга аралашып, белгисиз жерлерге жааган. Тагдырына моюн сунган. Мен бир чаң кыпынымын. Баары нааразы. Өмүрүңдө кимдир бирөөнү сүйүп көрдүңбү? Бирөөнүн көзүнө карап, ыр жазгандай эмес. Муну азыр сен жараттыңбы? Жакпадыбы? А сенчи? Сен ашык болдуң беле? Койчу, айтпейчи. Карабачы минтип. Эч кимдин көзүн антип көпкө тиктей албайм. Айтпейчи, койчу. Жигит кыйналып жатты. Бул кыйналуу жаратынан эмес, адам өмүрүн кыйганынан эле. Кыз жигиттин жаратына колун тийгизди. Бул нерселерге эмне себеп болгонун эмес, башка нерсени ойлоп жатты. Кыйналып жатасыңбы? Эмне кылайын? Суу алып келип берейинби? Азыр күтүп тур. Ямур Хашметтин дартына даба өзгөрүүсүнүн себеби болуп жатты. Акырындап ашык болуп баратты, бирок сулуулугуна эмес. Кыз аябай сулуу эле. Хашмет өзгөрүп баратты. Акырындап өзүнө келип жатты. Ямурду сүйүү, болуп өткөн окуяларды унутуу, өзүн кайрадан таанууда чоң мүмкүнчүлүк эле. Ошентип сүйүп калды. Кыш бир гана шаарды эмес, кээ бир жүрөктөрдү да муздатып баратты. Не болду? Колумду күйгүзүп алдым. Аябай ачып жатат. Эмне кылып жатасың? Муздай түштү. Жумуртка даамдуу болуп. Аш болсун. Токто, жебе кир бул. Колумду салбадымбы? Эч кандай кир эмес, аябай сонун айран болуптур.
Кемаль, мен Түркияны сагындым. Качан кетебиз? Мындан кийин сени атамдан жашыра албайм. Анда айт. Жок, андай болбойт. Телефондон айта албайм. Ал жакка барсам, сен жөнүңдү бир аз айтып берсем, анан экөөңөр таанышсаңар, ошондо гана болушу мүмкүн. Баарынан мурун апам сени жактырсын, калганы оңой эле. Жактырбай калышы мүмкүнбү? Мындай дароо эле жактырбайт. Жактырса ушуга чейин бойдок жүрөт белем. Ушуга чейин апаңды канча кыз менен тааныштырдың? Шүмшүк десе. Мен дагы сени аябай сагындым. Барамын. Бирок самолет менен учкан. Макул ата. Жакшы кал. Кемаль, биз тамактанганы бармак эмес белек. Мага жийиркеничтүү нерсени жедирип жатасың. Мына азыр. Кандайсың, жожом? Мага жийиркеничтүү нерсени жедирип жатасың. Дагы кандайсың деп койгонун. Мен айта албайм. Хамза агам келип, өзү түшүндүрсүн. Мени укпайт. Макул. Хамзаны жөнөтөмүн. Балам, сен дагы өзүңдү абайла. Кеттик. Чын элеби? Дагы текшерип көрсөм? Оң кутуну түгөттүм. Баары көрсөтүп жатат. Ай, сен сүйүп калдың. Анан да боюң да бар. Ай, токто, сен эмне ыйлап жатасың? Мени ук. Макул, жашып кеттим. Бүгүн таанышканыбызга 1 жыл болот. Ага белек алдым. Аны берип жатканда айтсамбы? Сен жигитиңе белектердин падышасын берип жатасың. Буюрса сен кадырыңды түшүнөттүр. Тарык келди. Мейли анда Ирем. Дагы байланышабыз, макулбу? Көрүшкөнчө. Кош келиптирсиң, Тарык. Кош келдик, жеңе. Жазгандарыңыздын баарын алдым. Рахмат. Азыр Ире менен сүйлөшүп жаткам. Сагынышып калыптырбыз. Уктуңбу? Уктум, жеңе. Эми эмне болот, Тарык? Жок дегенде сен айтчы. Түркияга кетебизби? Атама муну түшүндүрө албайм. Жеңе. Хамза агам келди. Азыр агам Нажма агамдар менен сүйлөшүп жатышат. Агам Стамбулга кетиши мүмкүн. Маселелер чечилдиби? Жеңке, сиз менен азыр эчтеке сурабаңыз. Агам келгенге чейин мага эчтеке айтпаңыз. Агам келгенде сүйлөшөсүңөр. Жакшыраак болот. Мага ишениңиз. Жеңе, мага ишениңиз. Силердин бул жерде экениңерди билишет. Сыткы силерди бир нече айдан бери издеп жүрөт. Алар деле түшүнүп турушат. Бул кастык эки тараптын чегинүүсү менен гана бүтөт. Решт ага айтты. Хашмет келсе бир айласы табылат деп. Ал кандай айла экен, Хамза? Бизди алдап жүрүшпөсүн? Жок. Сен мага ишен. Эки тараптын да чатак чыгарчуудай күчү калбады. Сен кантип ойлойсуң, Нажмага? Бүгүн Файдал эжем менен сүйлөштүм. Ал дагы Хашмет келсе, бул маселе чечилет дейт. Менимче бара бер. Анан да биздин кишилер сенин жаныңда болушат. Решитти тааныйм, агасындай эмес. Ансыз деле ооруп жатыптыр. Менимче жагдайды оңдогусу келип турат. Хамза, Ямур сурап жатат. Кечке каласыңбы? Жок, мен калбай эле коеюн. Кала бер да. Жок, мен барып бөлмөмдү жыйнаштырайын. Жок, жожом. Сага жакшы кабарым бар. Кечинде сүйлөшөбүз. Качкындыгым бүтөт турбайбы? Хашмет, кызды эч аралаштырбасак жакшы болмок. Кимди? Тиги келин баланы айтам.
Барар жерибиз белгилүү, оттун ортосу. Эмне болуп кетери белгилүү эмес. Биздин үрп адатты билбейт. Ал жерде эмне кылат? Мен эмне кыларымды билем, Хамза. Иштерди бүлүндүрүүдө баарынан мурда турат. Митип жиберем, антип жиберем. Сен буздуң, сен оңдойсуң. Ой, тобо. Эмне сүйлөнүп жатасың, Хамза? Тайче, мен кайтып жатам. Кандай болду? Билбейм эже. Жакшы болдубу, жаман болдубу? Бул кыз маселе жаратууда. Ал маселе чечилиши керек, Хамза. Эже, кыздын боюнда бар экен. Эже, мен угуп жатасыңбы? Хамза, кайталай албайм. Эмне болсо ошо. Эже, кыздын боюнда бар экен. Мен эмне кылайын? Эмне кыларыңды мен айтайынбы? Эмне керек болсо, ошону жаса. Өткөн жылы ушул күнү таанышканбыз. Могул колуңду тутуп алган болчумун. Бул колуңа менден белек. Бирок бул жөнөкөй саат эмес. Сонун экен. Кетип жатабыз. Болду эми. Чын эле айтып жатасыңбы? Ооба, маселе чечилди. Бирок Туркияга мен биринчи өзүм жалгыз барып келишим керек. Укчу, кайтып келгенде баары өзгөрөт. Кайтып келбесеңчи? Мени да ала кет, суранам. Сенсиз мен кантем? Коркпо. Тарык бул жерде калат. Сени жалгыз калтырбайт. Барышым керек. Кайтканымда маселелер чечилген болот. Анан экөөбүз чогуу кетебиз. Кайтып келесиң, э? Мага турмушка чыгасыңбы? Ооба. Кайтып келгениңде мен да сага кубанычтуу кабар айтам. Кош келиңиз, Хашмет мырза. Салам. Ага, кош келдиңиз. Байкесинин эркеси. Сагындыңбы мени? Сагынам да, көзүбүздөн учуп кеттиңиз го. Көзүбүздөн учтуң деп коет. Апам кайда? Жүрү кирели. Мен сенин да апаң болом. Сага бир нерсе болсо, Турханга кандай күйсөм, сага да ошондой күйөм. 1 жылдан бери кандай азап тартканымды бир гана Кудай билет. Мындан башка жолу жок мунун. Бул иштин жоопкерчилиги сенде. Сенден башкасы чече турган иш эмес бул. Бул үйдөн дагы бир сөөк чыгарууга менин да, бул үй бүлөнүн да дарманы калбады. Хашмет, жашынган жериңерди билишет экен. Эгер үй бүлөңдү ойлосоң, раматтылык атаңдан калган аманаттарды ойлосоң, жасайсың. Хамза каякта? Ушул жакта эле.
келгендерди тосуп жүрөт. Баары чогулганда келет. You seem quite happy today. Don't think I haven't noticed. I will be leaving soon, Miss Slater. She's getting married. You hear that? She's getting married. Жеңе, Кайда келдик, Тарык? сюрприз жеңе. Сюрприз. Кемал чалып жатат. Бериңиз телефонду. Сюрприздин баарын буза турган болуңуз. Жүрүңүз. Хамза ага? Тарык, эмне болуп жатат? Отур. Сен ким менен жүргөнүңдү билесиңби? Ал эмне дегениңиз, Хамза ага? Бул жомок аягына чыкты дегеним. Эми чындыкка кезек келди. Чын аты Хашмет. Хашмет Аяз. Бул жакка келгенге чейин Түркиядагы криминалдуу үй бүлөнүн башчысын өлтүрдү. Ошондуктан 1 жылдан бери бул жакта. Сага жарааты жөнүндө эмне дедиле? Мына. Ушул чатакта жараланган. Булар чатакты өз ара чечишели деп жатышат. Ошого бул чатак полицияга башкача жетти. 2 үй бүлө тең көп адам жоготту. Акырында менин аракетим менен элдешели деп турабыз. Эгер оюбуз ишке аша турган болсо, канча жылдан берки кастык токтойт. 2 үй бүлө да бул көйгөйдөн арылат. Мунун баарына тоскоолдук жараткан сенсиң. Менби? Сенден кутулуш үчүн 2 үй бүлө тең колдорунан келген нерсенин баарын жасырышат. Хашметтин бул жерде экенин билишет. Сени да жакындан таанышат. Башка эле жок. Хашметти таштайсың. Мен сизге ишенбейм. Мага буларды өзү айтсын. Келгенде аныс деле айтып берет. Мен айта турганым, ал эмне деп айтса да, сен ал менен Түркияга барбашың керек. Менин боюмда бар. Билебиз. Мындай болсо дагы жакшы болмок. Бирок анын дагы айласын таптык. Кабатырланба. Кандайча айласын таптыңыз? Ал эмне дегениңиз? Аркы бөлмөгө киргиле. Сага доктор жардам берет. Кое бер мени. Эмне кылып жатасыңар? Тарык, жардам бер. Сен эмне? Түшүнгөн жоксуңбу? Кандуу иштеп жатам. Хашмет өлөт деп жатам. Мунун тамашасы жок. Мен сен менен тамашалашкан жокмун. Ичиңдегини алдыр да жок. Атпесе өзүм өлтүрөм. Мен жолго чыгып жатам. Sen iş bitince... Sen iş бүткөндө кызды каерден алсаң, ошол жерге алып барып таштап кой. Туура эмес кылып жатасың. Иә. Ушуга чейин кылгандарымдын баары туура. Бул туура эмес болуп калдыбы? Турган. Эмнени айтсам, ошону кыл. Бул кылганыңар күнөө.
Бир тууганымдан айрылган күнү көп нерсени ойлондум. Дагы бир кишинин каны төгүлө турган болсо, мен көрдө тынч жата албайм. Турхан Али жаш. Сыткы, Хамза, убал эмеспи? Бир тобуңар көрдө, бир тобуңар жер үстүндө. Жаштар да ачуусун токтотушсун. Никеде сооп бар дейт. Бул элдешүүңөр сөз менен гана бүтпөшү керек. Кыз алышуу менен токтотолу. Нүпел да кызыбыз менен баш кошсун. Үйлөн, тууган бололу. Бул үй бүлөнүн адамдары ушундай жолго гана макул болушат. Нүпе экөөңөр чогуу чоңойгонсуңар. Сени жакшы тааныйт. Андан да сурадык. Макулдугун алдык. Көңүлү бар. Бул кастык ушуну менен бүтсүн. Бизди неберелүү кылгыла. Башка эч нерсе бул отту өчүрө албайт. Бул никеге каршы болгондор болсо, бул жерден чыгып кетсин. Өзүңө кел. Ар бириңер акылыңар менен иш кылгыла. Хашмет кыздын бала чагынан бери жактырган адам эле. Кимди карап турам деп ойлонуп кетти кыз. Болочок күйөөсүнбү же атасын өлтүргөн кишинеби? Бул эмне кылганың? Биз өчүрөлүп деп жаткан отту тутамчы жатасың. Биз канча аракет кылганыбызды билесиңби сен? Эмне? Турханды өлтүрсүн, сени дагы атсын деп жатасыңбы? Атаңдан калган баардык нерсени жоготкуң келип жатабы? Айт, менин жообумду күтүшсүн. Кетпей деле койсоң болот. Мен Турханга айткам. Ямурга баарын айтты. Хамза, эмне кылдың? Кыз бизди карап жатат. How's her condition? There's nothing to worry about. She's just got minor bruises on her arm and back, but she should be fine. How's the baby? Baby's fine. I can't tell from here, but it seems okay. Okay. Эй, кыздың качып кеткенин эмне айткан жоксуң? Ага, тынчтанчы. Кулак сал биринчи. Эмне? Эмне деп жатасың? Кыз качып баратып, кырсыкка учурады. Бойунан түшүп калыптыр.
Доктор азыр эле кетти. Кыз өзүнө келе албай жатат. Баласы түшүп калыптыр ага. Хамза, тамак даяр. Эй, Хашмет кетип жатат. Эсиңде болсун. Кыз бул жакка келбеши керек. Макул ага. Эмне үчүн? Өлтүргөн адамдын кызы менен үйлөн деп жатышат. Агамдын башка айласы жок. Бул кастыкты кыз берүүшү менен тууганчылык менен токтотолу деп жатышат. Абал абдан оор жеңе. Кетишиңиз керек. Өзүңүз ойлобосоңуз да агамды ойлоңуз. Тамашасы жок мунун. Аны өлтүрүп коюшат. Агам бул жерге келип сизди көрсө, баласын көрсө, анан кантип таштайт? Бул өзү үчүн да, сиз үчүн да коркунучтуу. Жеңе, эгер агамды сүйсөңүз, андан алыс болуңуз. Ал мага үйлөнөм деп айткан. Мунун башка айласы жок, жеңе. Агам сүйсөңүз кетиңиз. Кетиңиз. Кетиңиз, агам сүйсөңүз. Ямур! Ямур! Ал каякта? Кетип калды. Кайда кетти? Хамзага баарын айт деди. Айтып берсем, буюмдарын жыйнап кетти. Токтото албадым. Кантип токтото албадың? Хамзага баарын айтып бер. Ал билет, эч нерсе болбойт деди. Эмне кылышым керек эле? Телефону неге сенде жүрөт? Я. Кетип баратып унутуп коюптур. Столдо турган. Кет. Жогол деп жатам. Ал кайраттуу киши шаардын ортосунда ыйлап жатты. Мени таштап кетти деген сезимдери ийинен зилдей басып, аеосуз сыздатып жаткан эле. Ал өзү бир аз башкача болчу. Эх, Ямур, Ямур. Жетет болду. Таап эле көрсүн эми сени, Кудай өзү жазаласын аны. Антип айтпачы. Ал эч нерсени билбейт. Могу абалыңды карачы. Ирем, эмне кылам мен? Эмне кылышкан сени? Сен ушундай кыз белең. Кыйын болсо издеп таап алсын. Акмак. Аты дагы Хашмет эмеш, көрүнүп турат го алдамчы экени. Take her upstairs. Take her upstairs. Right away. Please, take her upstairs. Ne oldu? Emne olup жатат? Kim geldi? I can't explain, just go upstairs, hurry up. Doktor. Just stay there. Doktor. Listen to me, stay there, okay? Кандайсың? Ямур менен түшүнбөстүктөр болуп кетти. Аны таап албай жатам. Бул жерде болсо керек деп ойлодум. Укчу, менин күнөөм жок. Ямурга өзүм түшүндүрүшүм керек. Бул жерде болсо сүйлөшкөнгө уруксат берчи. Жүрү мен менен. Мен ук, кем айтсыңбы кимсиң? Ал сен чөрөңдөгү адамдардан эмес.
Мындайларды ал кинолордон, сериалдардан гана көргөн. Анын аркасынан чуркаганыңды кой. Анын да биздин тынчыбызды алба. Ямур! Кемаль токто. Кемаль токто деп жатам. Барба. Кое бер. Кемаль токто деп Кое жатам. бер дедим. Ямур! 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 Кое бер дедим. Кое бер дедим. Ямур! Just calm down, man. Shit. Police, you got guns! Oh, police, put down your gun! Put down the gun! Put down the weapon now! Өзүң деле билесиң, өлкөдөн чыгарылды. Бара албайт. Эми сенден жардам сураса керек. Нежми. Ал кызды Хашметке жолото көрбө. Айтканыңыздай болот, Фадил айым. Иштин олуттуу экенин билем. Мага чалган болчу. Өзүм жайгарып коем. Сен аларды көрдүң да. Сары чачтуу кыз эмиш. Сулуу беле? Ал сага салыштырмалуу бир байкуш. Эх, нүпе, сен болбогондо мен унчукпай турбайт элем. Баарысынын башын алмакмын. Ал атканда атам өз колунда жан берди. Эми болсо атамды өлтүргөн кишини жезде дейбиз. Мейли, үнүбүздү чыгарбай туралы. Бирок билип кой, мен баары бир өч алам. Мен муну унутпайм, унута албайм. Үнүңдү эч качан чыгарбайсың, Сыткы. Үнүң мен сага айтканга чейин эч убакта чыкпайт. Мен айтканча унчукпайсың. Болуп өткөндөргө капа болдум албетте. Айтканыңдай таап бардым кыздын үйүн. Киргизбей койду. Ооз калгыс сөздөрдү айтты. Жанында кыз бар экен го. Ошол менен жашап жатыптыр. Болду эми, ойлоп аларды. Баары жай-жайына түштү. Көп ойлоно бербейми? Макул Нежмага, макул. Рахмат. Болду эми токтот, үрбө. Кызым келип калган го. Кызым, Ямур. Качан келдиң? Эмнеге айтып койбойсуң? Качантан бери отурасың бул жерде? Ата, сизди аябай сагындым. Ыйлаба болду. Кичинекейим менин. Ал сиз айласыз болчу. Өмүрүндө көрбөгөн азаптарды башынан өткөрүп жатты. Аракет кылды, бирок дити барбады. Баласын өз колу менен өлтүрө албайт болчу. Балким боюмдагы төрө мени бул абалдан алып чыга турган чечим болсочу, деп ойлоду кыз үстүнө жамгыр төгүп атканда. Байкадыңбы?
Бакчабыз канчалык кеңейип калды. Айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, тетиги дубалда буздурайын деп жатам. Буздурсак аябай кең болуп калат. Сен турмушка чыкканда, тоюңду ушул жерде өткөрсөк буюрса, өзүбүздүн чоң бакчада. Кызым, энең тирүү болсо, сенин чоң койгонуңду көрсө гана, тоюңда менин жанымда отурса гана, небересин кучагына алып, баягыдай кыйкырса гана, акырын болгула деп. Апаңдын каранын сагындым. Ата, менин боюмда бар. Боюңда барбы? Үйлөнөлү деп жатканбыз, ата. Бирок суранам, эч сураба, айта албайм сага. Кече алдырганы баргам, бирок колумдан келбеди. Ичимде экенин сезип жатам. Кызы айта албаган чындык жана ичиндеги бала. Бакча кароо менен гана алектенген ата үчүн көптөп кылат эле. Анын жүрөгү дагы, бул чөйрө дагы кызды түшүнө ала турган жер эмес эле. Ата, мен менен сүйлөшпөйсүзбү? Ата, мага ишенишиңиз керек. Сизге айтып бере албайм. Тааныбаган эле кишиден боюна өтүп, үйгө келет да, анан мага ишен дейт. Эми мен элдин бетине кантип карайм? Ойлоп көрдүңбү? Апаңдын мөрзөсүнө барганда кантип түшүндүрөм муну? Бул баланы ким деп айтам? Кантип кучагыма алам? Эч ойлондуңбу? Алдыман чыгады, анан мага ишен дейсиң. Сен мага ишенме. Ишенбе мага. Мен ал баланы карабайм дагы. Неберем деп да айтпайм. Эгер төрөгүң келсе, башка үйгө барып туру. Мындан ары мен ата дебе. Ата антпечи. Ата дебе дедим.
Кызыңдын ичи чоңоюп калыптыр. Күйөө бала кайда? Келеби деги? Аскер ал. Аскерден эме келет. Мен эмне кылам? Атып салбасам, же ата албасам, өлтүрө албасам. Өзүмдү өлтүрөйүнбү, же аны өлтүрөйүнбү? Эмне кылам? Кечиришиңиз керек мени, ата. Мен сиздин кызыңызмын, бул да сиздин небереңиз. Жүрөгүңүздү ооруттум, билем. Бирок менин да жүрөгүм ооруп жатат. Сүйүп калган элем. Кайдагы бирөөнүн баласы эмес бул. Сүйлөбө! Муну мага эмес. Апаңга түшүндүрүп бер. Апаң сени кечирет бекен. Эгерде азыр тирүү болгондо башыңды таш менен жанчып салмак. Кечирбей турган болсоңуз жанчып салыңыз, өлтүрүңүз. Кет кызым, кеттим. Мен өз баласын өлтүргөн киши кылба. Кечирбей турган болсоңуз жанчып салыңыз, өлтүрүңүз. Ыраазымын сизге. Же өлтүрүңүз, же кечириңиз, ата. Сени Кудай кечирсин. Мен ал баланы колума албайм дедим бе? Албайм. Yağmur. 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 Kızım. 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 Emine hiç kim yok bu? Kızım. Cügür. Cügür. Yardımga. Emem ne kıldıysan? Тилекке каршы бул жолку жыйынтык да жакшы эмес, Нупел дайым. Бирок күн өткөн сайын түрдүү технологиялар өнүгүп жатат. Сизге дагы бир нече ыкманы сунуш кыла алам. Эгер макул болсоңуз, дарылоону да баштасак болот. Бүгүнкү жыйынга сен да катышасың. Өзүңдү бир аз тартипке келтир. Бул жолу да болгон жок. Бирок жаңы ыкманы да колдонуп көрөбүз. Сага бала төрөп берүүнү аябай каалаймын. Күзгүдөн жан дүйнөсү жабыркаган, өзүн аркан жоготкон, мажбурлап сүйдүрүүгө аракет кылган сөйлөкөтүнө карады. Өзүн кем сезип жатты. Азыркы учурда бул мейманкананы кайтарып алуу бизге кыйынчылык эле жаратат. Буга кадрларыбыз да убактыбыз да жетпейт. Бул жерде чогулганыбыздын себеби жөн гана сүйлөшүү. Бул мейманкананы бул үй бүлө 20 жылдан бери башкарып келе жатат. Кандай мааниге экендигин биз да жакшы билебиз. Сунушумду ойлонуп көргүлө. Бул маселени дагы карайбыз. Макул, Хашмет мырза. Кое тур. Бул иш бүгүн ушул жерде бүтүшү керек.
Биз да бул иш боюнча ушул жерде отурабыз, Нупел дайым. Туура эмес эч нерсе жасаган жокпуз. Жок. Силердин максатыңар документтерден пайдаланып, бизге мейманкананы кымбат баада сатып жиберүү. Эгерде маңдайыңызда агам отурганда, тилиңизди эмдигиче жулуп алмак. Сени аябай сагындым. Хашмет. Дагы бир жолу элдин көзүнчө мени жерге урганга аракет кыла турган болсоң, өлтүрүп коем. Сен өзүңдү өзүң жерге уруп, үй бүлөнүн мүлкүн ар кимдин алдына чачып жатасың. Мен эмне кылып жатканымды билем. Аны бизден башка эч кимге сата алышпайт. Аны сен да билесиң. Эмнеге балалуу боло албай жатабыз билесиңби? Оюңдан аны чыгара албай жатасың да ошондуктан. Жиниңди мага көргөзбөй, ичтегилерге көргөз. Үй бүлөбүздүн жоготкондорун кайтарып ал. Мени мажбурлаба. Билем сага жагарын. Мени мажбурлаба. Ушул чөйрөдө чоңойдуң. Бирок мени мажбурлаба. Баары мурункудай эмес. Баары мурункудай эмес. Yağmur, sırtta seni biri surap жатат. Эмнеге мени укпадың? Канча айдан бери сени издеп жүрөм. Зейнеп, чыкпай эле койсоң болот. Уга турган эч нерсе жок болчу. Үйлөнөйүн деп аткансың. Эмне, сага тоскоолдук кылышым керек беле? Бул жерге эмнеге келгениңди билбейм. Кеткениң эле жакшы. Азыр күйөөм келет. жерине келдим. Айта албайм. Түшүндүм. Бүтүрө элек экенсиң. Сага тоскоол болбойн анда. Эртең маанилүү күн экенин унутпа. Макул. Өзүм чалам. Хашмет бактысыздыгын үстүнө курулган жашоолорду карап жатты. Баарына көңүл кош эле. Жөн гана жашап жатты.
Ага, келсең, биздикилер баарын түгөтүп салмай болду. Gel sen canıma. Alpago. Угуп жатам. Сиз да балалуу болсоңуз, биз да ушинтип келсек гана. Убакыт аябай тез өтүп жатат, ага. Sen gözüңө эмне болгон? Көзүмө? Хамзабы? Ага. Жеңем каякта? Неге ылдыйга түшпөдү? Сырколоп калыптыр. Балдарга жууп калбасын деп түшкөн жок. Алар бул жакка балдар менен атайын келишет. Менин көзүмө көрсөткүлөр келип жатышат. Мен сенден да көбүрөөк кыйналып жатам. Кээ бир күндөрү мени ушундай өпкүлөйсүң. Бирок билем оюңдагы мен эмес. Өпчү мени. Нүпе. Хашмет, бул түнү аны ойлошуңа уруксат берем. Мени сүйбөйсүң билем, бирок сени сүйгөн аялды ойло. Сени балалуу кылайын. Суранам. Качпа! Эмне эле болуп жатасың? Качанга чейин аны ойлойсуң? Бер аны мага. Нүпе, бер деп жатам. Сүйгөн адамына ээ боло албай жатты. Алдындагы тоскоолдуктар Нупелдан аябай чарчаткан эле. Хашмет тарткан азаптарынан качууга аракет кылса да, тагдырдан кача албайт эле. Бир сөз, бир үн, кээде бир ыр болуп, аны таап алар эле. Bilmezdim bu derdin seni yolumdan, beni solumdan edeceğini. Bilmezdim en sessiz yanımdan yağmuruna kan terleyeceğimi. Bilmezdim çok yanlarımın az yanımla yetineceğini. Uzaklarımın yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini. Azap. Сөөктөрү да сезип жатты аны. Жалыны эч үчпөй койду. Баарына дары болгон убакыт бул жалынды өчүрө алат беле. Кана, келчи мага. Билесиңби мен эмнеге келдим? Стамбулга кетип жатам. 3 күндүк конференцияга катышам. Силердин да башыңар каалайт элем. Жок, мен атамды жалгыз таштап кете албайм. Хусейн ага, сиздерди Стамбулга алып барайынбы? Ооба. Эмне деп жатасың? Атаңдан сурап жатам. Таштап кете албайм дедиң го. Силер барып келе. Мен ал жака чейин чыдай албайм. Апа, суранам. Кана. Силер да бир нече күнгө кеткиле. Мен да кичине эс алайын. Апа, суранам. Макул. Сага кантип жок дейм.
Kemal, oğlum, boldu emi? Тентек кылба. Кайтып келгениңде мен да сага кубанычтуу кабар айтам. Текшерттирдим. Башка бөлүмдөрдө экенсиңер. Бизди кантип таптың? Мен эмес, сен мени таптың. Ямур, бул менин уулумбу? Кемал, суранам, мен кетишим керек. Ямур, бул биздин балабызбы? Суранам, мени дагы кыйнабачы, суранам. Канча жылдан бери тирүүнүн өлүгү болуп жашап келе жатам. Дагы жоголуп кетпечи, суранам. Бөлмөңдө күт мени. Жалгыз болгон. Мени күт, суранам. Сени таап алам. Кемал, кое бер, мен кетейин. Таап алам сени. Жалбарам. Бөлмөңдө күтүп тур. Бөлмөңдө күтүп тур. Бөлмөңдө күтүп тур. Силер отура тургула, мен бир аздан кийин жаныңарга барам. Эшиктемин. Жок, эч нерсе болгон жок. Жөн гана жалгыз калгым келип жатат. Макул, анан сүйлөшөбүз, Синан. Сенсиз жашоом жашоо эмес болчу. Сен менен бирге бүтүндөй жан дүйнөмдү жоготтум. Сенден башка бир да аялды сүйө албадым, Ямур. Ал бала биздики. Неге мага айтпадың? Неге мага ушунча жылдан бери тозоктун азабын тарттырдың? Сага айтпа дешкен. Ким? Хамза. Хамза. Балабызды ичимде эле жок кылганга аракет кылышты. Хамза, эгер бала төрөлө турган болсо, өлтүрөм деди. Сенден алыс жүрбөсөм, сени өлтүрө тургандарын айтышты. Сага бир нерсе болот деп корктум. Кемал. Алар мунун баарына жооп беришет. Аны чоңойтуу оңой болгон жок. Кыйынчылыктарда жашап келдим. Капыстан бирөөлөр чыгып, баламды алып кетишсечи деп коркуп жашадым. Булардын баарынан алыс жашоосу болушун кааладым. Суранам. Суранам, кое бер. Кетишибиз керек. Бул мүмкүн эмес. Эми мүмкүн эмес. Апа, каяктасыз? Апа, Синан ага менен бассейнге бара берейинби?
Senin atın Kemal ba? ооба. Менин да атым Кемал. Таанышканыма кубанычтамын. Кемаль, кана даярсыңбы башчы? Синан мырза дарыгерибиз. Стамбулга келүүбүздүн себеби да ошол. Конференциясы бар эле. Кемаль мырза болсо жакын досубуз болот. Таанышканыма кубанычтамын. Мен да. Стамбул жактыбы? Ооба, жакты. Билесизби, мен биринчи жолу отелдемин. Чоң бассейни бар экен. Апа, бара берейинби? Албетте, бара кой алтыным. Таанышканыбызга кубанычтамын. Мен да. Жүрү Кемаль. Биз бассейнге баралы. Балабызды аябай жакшы чоңойтуп турсуң. Ал болбосо бул азапка чыдай алмак эмесмин. Сенсиз өткөргөн күндөрүм тозок сыяктуу эле. Ал бар болгон үчүн күйүткө алдырбадым. Сага сөз берем. Мындан ары сен, мен жана балабыз. Башкасы кызыктырбайт. Бирок сенин башка үй бүлөң бар. Менин үй бүлөм силерсиңер. Суранам, да бир жолу айнсыз жоголбо. Баарын өз ордуна келтириш үчүн мага мүмкүнчүлүк бер. Күн өткөн сайын арманым күчөп барат. Демек себеби ушулдур. Сезген экем. Мени унутпаптырсың. Кантип унутмак элем. Ар дайым сенин көздөрүң менен караган балабыз бар. Бүгүн силерди бир жака жиберем. Ал жерди менден башка эч ким билбейт. Бир нече күндөн кийин баарын өз ордуна келтирип, жаныңарга барам. Тобокелчиликке барба, Кемаль. Суранам. Атасы чоңоюп көнүп Баламды менден айырба. Кантсе да менин балам. Мен атасы чоңойдум. Өзүм жетпеген күндөргө баламды жеткирем. Мага мүмкүнчүлүк бер. Суранам. Эмне болду? Эртеден бери чалыптырсың. Тынччылыкпы деги? Мейманкана адам. 1 саатта бул жерге келип кал. Апа, уйкуң келди. Макул алтыным. Азыр жолдон уктап барасың, э?
Ана бери келчи. Жарабаган акмак десе. Бери кел дейм. Эмне кылдың сен? Эмне кылып салдың? Иттин баласы десе, бойынан түшүрүп койбоду беле? Эми бул жака келбейт. Эч качан көзүбүзгө көрүнбөйт дебедиң беле? Эмне деп жатасың ага? Сен эмне кылсаң? Хамза. Кудай. Биздин үйгө келип кыйкыргандай. Сен ким болуп калыптырсың? Уулуңуз башыбызга бала алып келди. Өгөй балаңыз болсо өзү менен бирге Турганга да көргөзүп жатат. Кыз агамдан алыс болом деген. Өз көзүм менен көрдүм. Кыз келиптир. Баласын да төрөптүр. Сен бизди отко түртүп жатканыңды билип турасың ба? Кызды да, баланы да бул жактан алып качат. Калганын бизге тыштап. Менден ушунчалык болсун. Хамза? Даяр болуптур. Түшүнбөдүм. 1 саатта сени алып кетем. Сага чалам. Мен айткан жерге келесиң. Чын эле кетип атабызбы? Дүйнөнүн аркы бурчуна кетебиз. Узактарга кетебиз. Мен сага чалам. Хамза, эмне кылып жатасың? Кайда жөнөдүң? Хамза, мен бул үйдүн күчүк эмесмин. Сенин аялыңмын. Аялың! Кайда кетип жатасың дейм. Ансыз эле канча күндөн бери үйгө келбейсиң. Ойношуу менен кетип жатасыңбы? Кой бердим. Tez yardam çakır. Мойнун сындырып алыптыр. Абалы оор. Колубуздан келишинче аракет кылабыз. Бирок мурунку абалына келиши кыйын. Башка аргам жок эле. Антпесем, силерди жогото алмакмын. Сен өз балаңды жоготтан корктуң. Бирок менин баламды жоготууга аракеттенdiң. Ага. Ага, мени кечир. Ага! Күнөөлүү менмин. Ушундайбы? Өлкөдө бул үй бүлөдөн нан таап жеген 1000 киши бар. Эми ал адамдар кан деп кыйкырышат. Башында сыткы. Исанайды мен аткан эмесмин. Анын жазасын мен тартпайм. Ал жерде сен жок элең. Эмне болгонун билбейсиң. Сага барба дегем. Болор иш болду. Хашмет, экөөбүз бир туугандай чоңойдук. Ар дайым сени коргоого аракет кылдым. Бирок сен да мен сыяктуу эле бул дүйнөнүн кандай экенин билесиң. Алар канды унутушпайт. Мындан качып кутулууга болбойт. Сен ошол кишини атпаганыңда качан эле бул жерден кетип калмакмын. Мен сени коргош үчүн калдым. Банктан чалышты. Эсепти бошотууга аракет кылыптырсың. Кетпедиң. Себеби иштер өз жолунда эмес эле. Жаныңды алып кете турган акча жок болгон. Бул никеден сен да пайда көрөт элең. Күттүң. Баламды өлтүрүүгө аракет кылдың, Хамза. Бир тууганымдын өмүрүн коркунучка салдың. Өзүң да билесиң. Бул иштен качып кутула албайсың.
сени тынч коюшпайт. Билем. Sen ойлоп аябай сарсанаа болдум. Мен келдим. Мына эжеке, биздин адамдар көзөмөлдөө бөлмөсүнөн алып келишти мага. Сыткы, жаңылган жоксуңбу? Бул чын эле ошолбу? Мага ишен эжеке. Унаа токтотуучу жердеги камераларды текшердим. Аты Яамур. Бул кыз ошол. Мени күткөн убакыт келди. Көзүн тазалайынбы эжеке? Уруксаатың менен. Эч нерсе болбогондой, сен экөөбүз балабыз менен жайкы эс алууга келгендей сезилип жатат. Чын эле ошондой болсочу. Ушул убакка чейин өзүм каалагандай жашай албадым. Мен үчүн азыркыдан өтөр бакыт жок. Альпаго! Я! Шкебек дерда. Жарайт ага. Эмне болот? Кетишим керек. Мени бул жерде күтөсүңөр. Эртең кечке чейин келбесем, жигиттер силерди алып кетишет. Кетпей эле койчу. Дүйнөнүн башка бурчуна кетебиз. Эч ким таба албай турган жактарга кетебиз. Жаңы жашоо баштайбыз. Суранам, сени кайра жоготууга чыдай албайм мен. Суранам. Ага. Кудай сабыр кылган адамдарды жакшы көрөт. Албетте, менин жүрөгүм да таза. Мен күткөн күн келет деп сабыр кылдым. Кудай дубаларымдын бир бөлүгүн кабыл кылды. Хашмет, эгер маани берген болсоң, бир бөлүгүн деп жатам. Себеби тапанчанын учунда Турхан турат. Эгер сен болгонуңда аябай жакшы болмок. Альпаго, машинаны даярда. Суранам, Кемаль, кетпейчи. Суранам. Барышым керек. Башка аргам жок. Аларга Хашметти таштап, сага Кемальди алып келишим керек. Бул жашоодо жалгыз сени сүйдүм. Ушуну унутпасаң болгону.
Альпаго, Турханды алып кет. Анте албайм. Өзіңді қолға ал. Ақмақтық қылба. Аға. Альпаго, бұл иш бітпейді. Бол эме. Турханды алып кет. Рұқсат бер аға. Бұлардың барын өлтіріп салайын. Қимылдай ме, батырақ. Бұл іштен аяғы жоқ. Қана. Турханды алып кет, батырақ. Тибе, алып кетсін. Жалғыз қалып сөйлешелі. Сытқы, бізді жалғыз қалдыр. Жеке. Сытқы деп жатам. Мындай болушу мүмкүн эмес эле. Мен сен үчүн каалаганыңды берет элем. Сен үчүн аябай аракет кылдым. Бирок сен ортобуздагы убаданы буздуң, Хашмет. Намысыма тийдиң. Аялдык намысымды тебеледиң. Мени үй бүлөмө уят кылдың. Ямурдан балам бар. Ал менин жашоом. Болуп тур. Кабыл алам. Баланы алып кел. Бирок ал шуркуя биздин жашообузга аралашпасын. Өзүңө жаңы жашоо башта. Бул отту өчүрүш үчүн аябай аракет кылдым. Мен да сен сыяктуу эле өзүмдү багыштадым. Бирок биз ойлогондой болбоду. Отту өчүрө албадык. Кетпе. Кудай үчүн кетпечи. Мен менен бирге болсоң, мен сени коргойм. Мен жанында сага эч ким зыян келтире албайт. Бул жерден чыксам мени атып салышат, туурабы? Ооба. Мен өлсөм бул кастык токтойбу? Хашмет, өзүңө кел. Нупелди, мен өлсөм бул кастык токтойбу? Түшүр тапанчаны. Нупе, бул кастык токтойбу? Эжеке, көпкө узатпай, атып сал. Маңдайыңда турган атабызды өлтүргөн киши. Сен атпасаң мен атып салам. Сыткы бизди жалгыз калтыр деп жатам. Сени алдап жатат. Алдап жатат. Бул жексүрдү өлтүрмөйүнчө менин жаным жай албайт. Суранам, мени менен кал. Суранам. Батыраак эжеке, атып сал.
Билген эмесмин бул азаптын сени жолуңдан, мени оюмдан адаштырарын. Бул ошол Шакекпи? Ооба. Bilmezdim bu derdin seni yolumdan, beni solumdan edeceğini. Bilmezdim en sessiz yanımdan yağmuruna kan terleyeceğimi. Bilmezdim çok yanlarımın az yanımla yetineceğini. Uzaklarımın yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini. Bilmezdim. Yoksa küs müsün bana? Dilime ikamet edenim. Dargınsak eğer 3 günü geçeli aylar oluyor, haberin olsun. Ve bu ara yanık kokulu rüzgarlar çarpıyor yüzüm. Beni soluğumdan tutuyor üşümelerim. Boğazıma yapışmış sıtmalı kelimeler. En yakın sahada parka çektiler kendilerini. Söz dinlemez oldu sözler. Adına sır diyorlar sevmelerin. Gürültülü harflerin sükuta izdivaç ediyorlar. Mahrem duygularını telveye terk ediyorlar hani. Yorulmadın mı dilimden sessiz çığlığım? Senin yerin dağınıklığım. Toparla kendime. Bilmezdim çok yanlarımın az yanımla yetineceğini. Uzaklarımın yakınlığımın uzaklara gönül vereceğini.